Гиперссылка бул программанын өзгөчө жагымдуу функциясы, өзгөчө боёгу. Гиперссылка бул программанын башка программаларга салыштырмалуу акылдуулугун, ыңгайлуулугун, ыкчамдыгын далилдеген функциясы. Дароо эле ишке өтөлү. Алгач презентациялык барак эң биринчи кадамдарды жасайлы. Эми бир нече презентациялык барак кошолу. Презентациялык баракты кошуунун жолдорун унутпагандырбыз. Дагы кайталай берейин. Биринчини белгилеп, Enter'ды басабыз. Канча керек болсо ошого чейин басып бара беребиз. Мына баары 10 болду. Бүгүнкү презентациябыздын темасы дүйнөнүн кооз шаарлары болсун. Вставка, фигуры, фигура. Үч фигураны койдук. Булардын чачырап кыйнабоосу үчүн бириктирип коелу. Үчөөнү тең белгилейбиз. Формат, группировать, сгруппировать. Бардыгы бир топко кошулду. Чоң фигурага барып, мыштын оң кнопкасын басып, диалогдук терезеден изменить текст жазабыз. Форматтайбыз. Область выделениеден атын өзгөртөбүз. Тема. Вставка, рисунки, папкадан сүрөт вставить. Өлчөмүн тактайбыз, форматтоону баштайбыз. Ушул абалы канааттандырат. Астына атын жазып коелу. Вставка, фигуры, фигура. Сызабыз. Өлчөмүн, форматын жана текстин өзгөртөбүз. Берн шаары. Фигураны белгилеп, область выделениеден атын өзгөртөлү. Кийинки шаарларды кошолу. Эгер алардын форматы да ушундай болуусун пландаштырсак, анда сүрөттү жана анын астындагы аталышын белгилеп, клавиатурадан Ctrl-C командасын беребиз да, дароо кайра Ctrl-V командасын аткарабыз. Бул жакка көчөрүлдү. Сүрөттү белгилеп, мыштын оң кнопкасын басып, диалогдук терезеден изменить рисунок, из файла, папкадан сүрөт, вставить. Көрүнүп тургандай сүрөт коюлду. Бирок формат ордунда калды. Атын оңдойбуз. Бернди өчүрүп, Дубай деп жазалы. Бул жерге жайгаштыралы. Область выделениеден да атын туралап коебуз. Кийинки бир нече сүрөттү да дал ушундай кадамдар менен даярдайбыз. Мына 4 сүрөттү даярдап жайгаштырдык. Эми аларга анимация кошсок да болот. Булардын баарын белгилеп, баарына бирдей эле анимация берели. Анимация керектүүсүн тандайбыз. Бердик.
качан аткарылуу керек? Автоматтык түрдө жана баары бир мезгилде эмес, ирети менен. Андыктан после предыдущего командасын берели. Ар бир анимация канча убакытта аткарылуусу керек? Менимче, ар бири жарым секундадан аткарылса болот. Демек, время 0,5 секунда. Даярдадык, текшерели. Баары жайында. Булар аталыштар гана, же темалар гана десек болот. Булардын ар бири тууралуу башка презентациялык баракка кенен маалымат жазалы. Экинчи баракка өтүп, Берн тууралуу маалымат киргизели. Текст. Берн Швейцария мамлекетинин борбору. 12-кылымда негизделген. Аре дарыясы аралап өтөт. Дүйнөдөгү жашыл түстүү шаарлардын бири. Бир нече сүрөт. Форматтарын тактайбыз. Кийинки презентациялык баракчанында дизайн ушундай болуш керек болсо, терезенин сол жагынан ушул баракты белгилеп, мыштын оң кнопкасын бассак, диалогдук терезе чыгат. Дублировать слайд командасын беребиз. Мунун түбүнө дал ушундай слайддык баракча пайда болот. Артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы убакытты үнөмдөгөнүбүздө. Берн шаары дегенди Дубай шаары деп өзгөртөбүз. Шаар тууралуу маалыматты басып, ал жерден backspace аркылуу текстти өчүрүп, ошонун ордуна эле Дубай тууралуу жазабыз. Сүрөттү белгилеп, диалогдук терезеден изменить рисунок командасын берип, из файла, папка, сүрөт, ставить деп бассак, мурдагынын ордуна тандаганыбыз коюлат. Калгандарында ушундай кылып алмаштырабыз. Болду, бүттү. Кийинки барактарды да дал ушундай жол менен жасап чыгалы. Эми ар бир слайд барагына барып, инструменттер панели, переходы, смена слайда деген жерде по щелчку деген командага белги коюлган. Аны басып, алып таштайбыз. Анткени слайдтардын мыштын шылчок аркылуу алмашуусу биздин гиперссылка жасообузга чоң тоскоолдук жаратат. Тактап айтканда, гиперссылкада башаламандык жаралат. Алып таштадык, болду. Слайдтар шылчок аркылуу алмашпай калат. Бардыгынан алып таштайбыз. Биз сүрөт менен фигураны бириктирип бир топко кошконбуз. Ошондуктан баарын белгилесек, мыштын оң кнопкасы аркылуу чакырылган диалогдук терезеде гиперссылка командасы активдешкен эмес. Анткени гиперссылка бир бүтүндөй топко эмес, конкреттүү бир объектке гана берилет. Группанын ичинен
же сүрөттү же фигураны тандайбыз. Мен сүрөттү тандадым. Диалогдук терезеден активдешкен гиперссылканы көрдүк. Аны басабыз. Ал жерде место в документе деген командага кайрылабыз. Документ деген бул биздин түзгөн слайд. Ал жерде слайд 1, слайд 2, слайд 3 деген тизме турат. Алар бул жактагы слайд барактары. Бул жакта да дал ошондой аталышта. Биз гиперссылкага Берн шаарынын сүрөтү аркылуу киргенбиз. Демек, бул жактагы слайдтан Берн шаары тууралуу кеңири маалымат берилген баракты белгилешибиз туура болот. Берн шаары тууралуу кеңири маалымат экинчи слайдта экендиги көрүнүп турат. Андыктан слайд 2-ни тандап, окейди басабыз. Биринчи кадамды жасадык. Ал кадам туура болдубу? Же жаңылдыкпы? Текшеребиз. Слайдты коелу. Слайдты койдук. Мыш аркылуу сүрөттөн башка жакты бассак да эч кандай реакция жок. Эч нерсе өзгөрбөдү, эч нерсе алмашпады. Бул туура. Эгер биз слайдтардын переходу по щелчку деген жерин өчүрүп салбаганыбызда, азыр слайд алмашып кетмек да, гиперссылканын мээнети талаага кетмек. Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Дубай. Баарын бассам да эч нерсе болбоду. Анткени буларга гиперссылка берилген эмес. Эми гиперссылка берилген Берн шаарынын сүрөтүн басалы. Аны басаарыбыз менен бизди бул кеңири маалымат жазылган баракка шилтеп жиберди. Келдик, демек туура, бардыгы жайында. Бул жакка келдик. Эми кантип кетебиз? Албетте, бул турушунда эч кайда кете албайбыз. Анткени биз кайра үйгө кайтуу жолун караштырбадык. Анда жумушчу столго барып караштыралы. Эми ушул келген экинчи барагыбызга барып, вставка фигуры, фигура, сыздык, диалогдук терезе, изменить текст, башкы бет деп жазалы. Аны мыштын оң кнопкасы менен басып, диалогдук терезе чакырып, гиперссылка, место в документе жана андан башкы бет жайгашкан слайдты тандайбыз. Демек, башкы бет слайд 1 болгондугу үчүн аны белгилеп, окейди басабыз. Эми дагы бир текшерели. Берн шаарынын сүрөтү кирдик, маалымат алдык, кайра үйгө кайтуу үчүн башкы бет кнопкасын бастык эле. Ал чындап эле кайра ордубузга жеткирди. Мына бул программанын сыйкырдуу кызматы. Эми калган сүрөттөргө да ушундай жол менен гиперссылка жасайлы. Ал эми буларга үйгө кайтуу кнопкасын көчүрүп алып, ушул баракка келип, Ctrl-V менен коюп коебуз. Так ошондой орунга, так ошондой гиперссылка менен көчүрүлөт. Анткени биз буга гиперссылкага слайд 1-ди бергенбиз. Ошол команданы алып жүрө берет. 100-чү слайдка көчүрүп барсак да, ошол бойдон калат. Тактап айтканда, гиперссылкасы кайра эле ошол башкы бетке, биринчи слайдка алып келет. Эгер гиперссылканы өзгөртүү керек болсо, ошол объектти белгилеп, диалогдук терезе чакырып, изменить гиперссылку командасы аркылуу башка слайдты белгилеп, окейди басып, алмаштырып алабыз. Эгер гиперссылка такыр керек эмес болсо, диалогдук терезенин этек жагында удалить гиперссылку командасы бар. Ошону басып, алып таштайбыз. Сөзгө гиперссылка кошсо болобу? Албетте болот. Мисалы, Нью-Йорк шаары тууралуу маалыматта мегаполис деген сөз бар. Анын түшүндүрмөсү өзүнчө слайдка жазалы. Переходыйга кирип, по щелчку деген жерден белгини алып таштайбыз.
эмне үчүн экендигин түшүнүп калдык окшойт. Эми кайра Нью-Йоркко келип, мегаполис деген шаарды белгилеп, диалогдук терезени чакырып, гиперссылка, место в документе, мегаполис тууралуу маалымат берилген слайдты көрсөтүп, окейди басабыз. Эми текшерели. Нью-Йоркко келдик. Мегаполис деген сөздү бастык эле бул жакка келди. Бул баракка да үйгө кайтуучу команда берели. Эгер ушул барактан түз эле кайра башка бетке баруу керек болсо, башка слайдтардагы башка бет командасын көчүрүп келип коебуз. А эгер андай эмес, кайра ошол Нью-Йорк деген баракка баруу керек болсо, анда аны басып, диалогдук терезеден изменить гиперссылку командасы Нью-Йорк слайды окей болду. Эми бул кнопканы басып башка бетке эмес, Нью-Йоркко барабыз. Башка бет деген аттын ордуна Нью-Йорк деп да жазып койсок болот. Ыңгайлуулук үчүн эки кнопканы да жайгаштырып койсок болот. Нью-Йорктун жанына башка бет кнопкасын көчүрүп келип койсок, бул жерде эки активдүү кнопка болот. Бирин бассак Нью-Йоркко, бирин бассак башка бетке кирип барабыз. Мынакей, гиперссылка. Бул темага дагы кайрылабыз деген ойдомун. Ага чейин ушул жагын сиңирип туралы.